3000 гектар кайракы жердин жарымынан көбүнө бул жылы актатырлык дыйкандар арпа айдоону чечишкен. 30дан ашуун техниканын жардамында 1000 гектар аянтка дан эгиндердин сейепи түштү. Бул жылы кар жылдагыдан аз жаагандыктан жазгы талаа жумуштары да эрте башталып, дыйкандар кызуу аракет көрүшүүдө. Район боюнча 4692 гектар кайракы жерлерибиз бар. Анын 3000ден ашыгыраак жер ушул Рабат өрөөнүндө болуп атат. Муну өзүңүздөр азыр көрүп күбөлүп тургандай бүгүнкү күндө Рабат айылында 30дан ашык техника иштеп атат жер айдоодо. Бүгүнкү күндө 1000 гектардан ашык жер айдалып, 560 гектарга жакын жазгы кылкан дан эгиндер, анын ичинен арпа. Мына жогорку деңгээлде жазгы талаа иштерин уюшканды өткөрүп атабыз. Абдуманап Кулубеков да 12 гектар жер аянтына арпа себүүдө. Анткени башка дан эгиндерине салыштырмалуу түйшүгү жеңил экенин айтат. 1 гектар аянтка 200 килограммга чейин арпа үрөнүн сээп, аба ырайы жаанчыл болсо гектарына 10 центнерден 15 центнерге түшүм алууну көздөйт. Бирок күйүүчү майдын кымбаттыгы дыйканды түйшүккө салууда. Май азыркы данный моментте шу моментте 47 сом. Бизге оор албетте, бирок мындай айыл өкмөт деген бар. Ona misalga bizden güberete bizden kelip kavaragan adam yok. Açıkını aytayın. Çındıklı söyleş gerek. Bizden kelip nege arza, nege kımbat деген suragan adam yok. O ayıl başımız işlebeydi açığı. Мамлекет тараптан дыйкандарга жардам көрсөтүү үчүн ирилештирилген кооперативдерди түзүү зарылдыгы айтылып келет. Бул боюнча уюштурулган тегерек столдо айыл чарба жана мелиорация министри Нурбек Мурашев чакан дыйкан чарбаларына техникалык жана каржы жагынан жардам көрсөтүү чектелгенин билдирди. Андыктан дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кооперативдерди уюштуруу зарылдыгын белгилейт. Техника, талап, каржы ресурстары чектелген бүгүнкү күндө. Ушул көйгөйлөрдү чечүү негизинде дыйкандарга экономик жактан пайдалуулугун жана мындай кадамдын керектүүлүгүн түшүндүрүү жолу менен өз ыктыярдын негизинде кооперативдердин түзүү зарыл деп эсептейм. Ирилешкен айыл чарба кооперативдерин түзүү менен бирге дыйкандар ашыкча чыгымдардан арыларын адистер да белгилешет. Аны менен катар эле жердин асылдуулугу жогорулап, которуштуруп айдоого да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда дыйкандардын күйүүчү майга болгон чыгашалары да азаят. Мамлекеттин талабы да шундай болуп атат. Ирилештирген кооперативдерди уюштуруу боюнча. Элибиз жакшы буга жакшы маани беришпей атат, бирок шундай болуш керек да. Себеби агрардык реформада жерди бириге бири кошулуу, ирилештирген кооперативдерди уюштуруу, дыйкан чарбаларды уюштуруу, анан бир багытта которуштуруп айдоо деген турат. Которуштуруп айдоодо мына азыр бизге үлүшкө берилген жерлер эч бир жерде колдонулбай атат. Учурда дыйкандарды күйүүчү майлар менен камсыз кылуу үчүн Айыл чарба министрлиги Газпром ишканасы менен келишим түзгөн. Ага ылайык дыйкандар 2 тоннадан ашык күйүүчү майды базардагы баадан 40 тыйынга арзан сатып алса болот. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.